Кыргызстанга АФК, УЕФА жана ФИФАнын өкүлдөрү келди. Делегациянын Кыргызстанга жасаган иш сапарындагы негизги максат өлкөдөгү айымдар арасындагы футбол менен жеринен таанышуу жана колдон келген жардам көрсөтүү. 2 күндөн бери өлкөнүн айымдар арасындагы футболу менен таанышып жаткан атка минерлердин айтымында Кыргызстанда абал бир кыйла жакшы. Болгону колдоо көрсөтүү гана аксап турат дешет алар. Ал эми өлкөнүн футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асяновдун айтымында бул иш-чаранын жыйынтыгы менен финансылык жардамда көрсөтүлүп калышы мүмкүн. Эгер андай болсо бизге абдан жакшы болот эле дейт ал. Жардам бизге берген биринчиден бул бизге методический жардам беришет да. Методический семинар боюнча, именно обучение боюнча биздин тренерлерди, калыстарды, oyunculardı, именно ошол менеджмент, маркетинг, аялдардын арасында футболду ошол үйрөткөн. Кечээ биз футбол ойногон кыздар менен жолугуштук. Ал жерде мен алардын футбол ойноого болгон каалоосун жана кыялдарын көрдүм. Оюн дегенде алардын көзү күйүп турат экен. Алардын баары эле көчө футболунан баштагандыгы маалым. Бирок чоң деңгээлге жетсек дешет. Айымдар арасында футболду өнүктүрүүгө федерация дагы колунан келген аракетин көрүп жатыптыр. Бул дагы кубандырат.